Кудайдын чакырыгы 6 август. Оттун күчүн денеңиз менен, териңиз менен сезип көргөн болушуңуз керек. Анын жалыны абдан суктандыргандай кооз, ар түстүү. Бирок ошол эле учурда от менен өтө этият болуу керек. Аны менен ойноого болбойт. Жана аны башкаларга зыян келтирүү үчүн колдонууга да болбойт. Даниэль пайгамбардын китебинин 3-бөлүмүндө 3 жаш жигит үчүн от алардын ишенимин коргоонун чечүүчү сыноосу болуп калган. Падыша Навуходоносор койгон айкелге таазим кылгыла деген буйрук келет. Баары анын алдында жыгылып таазим кылышат. Бирок Кудайга берилген 3 жигит өлүм коркунучу астында да айкелге таазим кылышпайт. Тирүү Кудай гана сыйынууга жана таазимге татыктуу дешет алар. Алар бул сыноону кудуреттүү жана жакшылыкка толгон Кудайга болгон ишеним менен өтүштү. Кудай аларды чындап сактап калды. Алар жалындап күйүп жаткан мешке ыргытылганда да эч кандай зыян көрүшкөн жок. Эң таң калыштуусу, алар жалгыз эмес болчу. Алар менен 4-бирөө бар болгон. Сиз да жалгыз эмессиз. Сиз эч качан жалгыз эмессиз. Кудай бизге өзүнүн рухун берген. Ал бизде жашайт. Коркуу руху эмес, күч, сүйүү жана өзүн кармай билүү руху. Ошондуктан жашоодо кандай кыйынчылык, күрөш болбосун, биз жалгыз өтпөйбүз. Ансыз биз туруштук бере албайбыз. Кудайдын руху менен гана. Бизди курчап турган оттон да күчтүүрөөк бизде жашаган от бар жана сыйынууга татыктуу бирөө гана бар. Бизди эң оор учурларда да таштабай турган, кудуреттүү жана жакшылыкка толгон Кудай.